Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Рахман Разыков Бабановдун афишаларын тытып салганы туура эмес экендигин айтты. Рахман мырза, сиз бийликтин бир бутагында олтуруп кызмат кылбасаңыз да саясаттын агымы менен келе жатасыз. Ушул президенттик шайлоо кандай өтөт? Эгер ушундай бийликтин кысымы менен кете турган болсок, так ушул жол менен кете турган болсо шайлоо тынч өтпөйт. Бийлик өзү туура эмес кадам жасап жатат. Алсак Ош шаарында Өмүрбек Бабановдун афишаларын айрып, өрттөп, анын штабынын жанына барып, Бабанов талапкерлигин алсын деп ызы-чуу кылганы туура эмес. Алардын жанында милициялар турат. Алар эмнеге унчукпайт? Бизде шайлоо бүткөнчө митингдерди өткөргөнгө тыюу салбады беле? Ошондой мыйзам барбы? Бар. Эмнеге милициялар унчукпайт? Ушул эле бийлик унчукпайт. Мындай көрүнүшкө бийлик чара колдонуш керек эле. Кудай өзү сактасын. 7 октябрда Өмүрбек Бабановдун Ош шаарында жолугушуусу өтөт. Эми тынч эле өтсүн. Канткен күндө дагы мыйзам баарына бирдей болуш керек. Назира Айтбекованын күйөөсү Искендер Шаршеев үйлөндү. Назира Айтбекованын күйөөсү Искендер Шаршеев 2 күн мурун Эльвира аттуу кызга үйлөнүп, той өткөрдү. Искендер мырзанын жубайы менен түшкөн сүрөттү иниси Алмамбет Турдубеков Instagram баракчасына жарыялады. Ал эми Назира Айтбекова буга чейин жолдошум үйлөнгөн, өз жашоосу менен алек. Балам экөөбүз бакыт гана тилейбиз. А өзүмө келсем, бир көңүл калган соң турмуш жаңыртыш кыйын болуп калат экен. Сүйгөндөн, ишенгенден, турмуш кургандан корком. Анын үстүнө жаратым айык элек. Уулум Ариет жашоомо келген өзгөчө белек. Кулк мүнөзү, сырткы келбети баары эле мага окшошко дейм. Айрыкча боорукер, берешен. Үйдө эмне болсо досторуна ташыйт. Элдин баарын эле досум деп жан дүйнөсүнө киргизе берет. Апам карып кетпесин деп жаштыктын эликсирин жасап берем дейт. Элди башка планетага көчүрүш керек, бул планета жараксыз болуп калат дейт. Мурун жалгыз кыялданчумун, азыр балам экөөбүз чогуу кыялданып, айтоор дүйнөгө чабыт жасадык деп билдирүүсүн айткан болчу.